Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакынкы күндөрү Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылууну көздөп жатсаңыз, сиздерге да сыккан тажрыйбалуу айдоочу Шайлообек мырзаны сунуштайбыз. Заманбап комфорт унаалар сиздердин кызматыңыздарда. Жолго чыгарды кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөт өткөн документтерге жардам беребиз. Эч кандай пересадкасыз өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин Дарек Проспект Мира метросу, Проспект Мира көчөсү 39А байланыш номерибиз +7926 630 79 63. 4-чү даражадагы рак менен күрөшүп келген Дилбара Асанакон кызы жардамга муктаж экенин айтып, Супер KG порталына кайрылды. Анын 2 уулу бар. Уулдарынын кечөөсү 8-де болсо, уулусу 14 жашта. Дилбар айымды жаңы төрөлгөндө эле ата-энеси бирөөнүн эшигинин астына таштап кеткен. Ал эми аны багып алган ата-энеси кайтыш болуп калган. Бул дүйнөдө жалгыз экенин, эч кандай жакын тууганы жок экенин билдирген Дилбар айым 2 баласы үчүн жашашы керектигин айтат. Анткени аларды карай турган андан башка эч ким жок. 2016-жылдан бери ичегиден залалдуу шишик илдети менен күрөшүп келем. Биринчи топтогу ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү жаранмын. Буга чейин 6 жолу операция болуп, 11 жолу химиянын курсун алдым. Ал эми колостома жана мочеприемник менен жүргөнүмө 7 жылдан ашты. Ошончо убакыттан бери ажатканага табигый жол менен бара албайм. Абалыма байланыштуу эч жерде иштей да албайм. Мамлекеттен ай сайын 5500 сом жөлөк пул берилет. Бирок бул сумма күнүмдүк тиричиликке жана балдарыма жетпейт. Жашап жаткан үйүбүз үчүн айына 20 000 сом төлөйбүз. Мындан сырткары мен дагы оорума байланыштуу дарыланууга жана дары-дармекке муктажмын. Албетте 2 баламдын да чыгымдары бар. Ден соолугум жакшы болгондо 2 баламды эч нерседен муктаж кылбай чоңойтуп алмакмын деп ойлоп коем. Ушул күнгө чейин ар кандай кайрымдуу инсандар жардам берип, кайра-кайра операция болуп, химия алдым. Ар тараптан колдоо көрсөткөн, үйүмө чейин келип кабар алып, азык-түлүгүн таштап кеткендер көп болду. Алардын ар бирине ыраазымын. Жумушка жөндөмүм жок болгон үчүн кыргыз элине жардам сурап кайрылууга аргасыз болуп турам, дейт Дилбара Асанакон кызы. Дилбара Асанакон кызы 1989-жылы туулган. Учурда 34 жашта. Анын үй бүлөсүнө кайрымдуулук жасоону каалагандар 0709 33 29 33 өзүнүн номерине кайрылса болот. М-банк 0509 09 07 16. Булак Супер KG. Кадамжайда окуучулар кабылган жол кырсыгы. Министрлик биринчи кызматкерлерге жаза берди. Кадамжайдагы жол кырсыкка байланыштуу Өрүксар орто мектебинин директору Алимбаевка эскертүү берилип, тарбия иштери боюнча директордун орун басары Калбаев соцпедагогдор Кургонова менен Сабирова кызмат ордуларынан бошотулду. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги билдирди. Маалыматка караганда 9А Б класстарынын класс жетекчилери Закирова менен Рүстөм кызы Кадамжай райондук билим берүү бөлүмүнүн 2023-жылдын номер 1-9 буйругун аткарбагандыгы, билим берүү жөнүндөгү мыйзамына каршы жасаган иш-аракеттери жана окуучулардын ден соолугуна доо кетиргендиги, өмүрлөрүнүн коопсуздугун сактабагандыгы үчүн иш ордуларынан бошотулду. Белгилей кетсек, 2023-жылдын 1-июнунда Кадамжай районунун Өрүксар айылындагы Өрүксар орто мектебинин 9 класстарынын окуучулары Hyundai Porter автоунаасы менен жол кырсыгына кабылган. Окуучулар мектепте класс жетекчилери Закирова жана Рүстөм кызы менен минеткага сүрөткө түшүп, андан соң Өрүксар айылынын спорт аянтчасында сүрөткө түшүү үчүн бара жатышкан. Автоунааны 9 Б класстын класс жетекчиси Рүстөм кызы айдап бара жаткан. Жолдо автоунаанын тосмосу сынып кетип, окуучулар жерге кулап түшкөн. Кырсыктан 9 окуучу Кадамжай райондук жалпы дарыгерлер практикалык борборуна жеткирилип, медициналык текшерүүдөн өткөрүлгөн. Жыйынтыгында 2 окуучу кыз жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Учурда кыздардын абалы жакшы. Булак Супер KG. Жандандыруу бөлүмүндө Сусамырдагы жол кырсыгынан жабыркагандардын абалы белгилүү болду.
Сусамырда бүгүн 6-июнь күнү болгон жол кырсыгынан жабыркагандардын ичинен 4 адам жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык 2 унада жалпы 13 адам болгон. Кырсыктын кесепетинен 4 адам окуя болгон жерде, дагы 2 ооруканага жетпей каза болгон. 7 адам Жайыл аймактык ооруканасына жеткирилген. Азыр 4 жабырлануучу жандандыруу бөлүмүндө жатат. Алардын бири жаш бала. Алардын абалы оор деп бааланууда. Дагы 3 2 бала жана 1 чоң киши травматология бөлүмүнө жаткырылды. Алардын абалы туруктуу деп билдиришти министрликтен. Бүгүн 6-июнда Бишкек ош жолунда өрөй учурган жол кырсыгы катталган. Өз кезегинде Саламаттыкты сактоо министрлиги жол кырсыгынын жеринде 4 адам, ооруканага бара жаткан жолдо дагы 2 адам каза болгондугун билдирген. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы кырсыкка оң рулдуу Toyota Alphard унаасынын каршы тилкеге чыгып кеткени себеп болгондугун билдирди. Булак Супер KG. Орусияда мекендештерин уурдап, сабап, алардан чоң суммадагы акча талап кылууга шектөөлөр кармалды. Москвадагы мекендештерин опузалап, талап кылган кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. 23 майда милицияга 37 жаштагы кыргыз жараны кайрылып, анын жакын тууганын белгисиз адамдар уурдап кетишип, акча талап кылып жатканын билдирген. 1998 жылы туулган кыргыз жараны туугандарынан жана тааныштарынан 150 000 рубль которууну суранган. Ошол эле учурда анын кайда жүргөнү белгисиз болгон. Бул факты ички иштер органдарында укук бузуулар жөнүндө маалыматтарды каттоо китепчесине катталган. Жарандын жүргөн жерин, андан сырткары адамды уурдоого жана опузалап талап кылууга тиешеси барларды аныктоо максатында Орусиянын Ички иштер министрлигинин тиешелүү бөлүктөрүнүн ыкчам кызматкерлери менен Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери биргеликте ыкчам иликтөө иш-чараларын жүргүзө башташкан. Көрүлгөн ыкчам чаралардын натыйжасында Коломенский шоссе көчөсүндөгү батирлердин биринен эркине каршы мыйзамсыз камап турушкан жогорудагы уурдалган жаран табылган. Бул кылмыш ишине шектүү катары адамды уурдоо, опузалап талап кылуу жана карыздарды өндүрүү менен алектенип келишкен 6 адам кармалган. Бардык кармалгандар кыргыз жарандары болушат. Алар Ысык көл жана Нарын облусунун тургундары. Ошондой эле бул батирден кылмышкерлер өз эркине каршы камап турушкан дагы бир 2000 жылы туулган жаранда болгон. Кылмышкерлер андан 300 000 рубль талап кылышкан. Аныкталгандай, экөөнү тең сабашып, тапанчага окшош буюу менен коркутушкан. Сот тарабынан жогорудагы 6 жаранга карата камакка алуу түрүндөгү бөгөт чарасы тандалды. Тергөө иштеринин жүрүшүндө кармалгандардын тиешеси бар дагы бир кылмыштын бет ачылды. Маалым болгондой, 10 майда кол салгандар ошол эле батирге Жалал-Абад облусунда 1983 жылы туулган жаранды күч менен алып келишкен. Аны коркутушуп, 1 миллион рубль өлчөмүндө акча талап кылышкан. Украина Россияга теракт пландап жатканы аныкталды. Украинанын аскердик чалгын кызматы бомба колдонуу менен Россия Федерациясынын аймагында теракт уюштурууну пландаган. Бул тууралуу өлкөнүн федералдык коопсуздук кызматы билдирет. Маалыматка караганда, атайын кызмат бул пландар тууралуу Украинанын коргоо министрлигинин башкы чалгындоо башкармалыгы алыс аралыкка учуучу учактарды бузууну көздөгөн Иваново облусундагы Северный аэродромунда диверсия аракетин иликтөө учурунда белгилүү болгон. Белгилей кетсек, кечиктирүүчү таймерлер менен жабдылган бомбаларды жеткирүү жана орнотуу, бир эле учурда адам жашаган аймакты бузуу жана жараксыз кылуу планы иштелип чыкканы айтылат. Булак Назар Ньюс KG.